Өчүрүп салып атышат достор, өчүрүп салып атышат. Өчүрүп салып атышат. Өчүрүп салып атышат. Карачы, ушундай болуп атат. Достор, биз деген өзүбүз жөнүндө сүйлөшөлүчү. Биринчи өзүбүз ким экенибизди билип алалык. Өзүбүз биз кандай эл элек, кандай эл болдук. Мына азыр силерге рахмат. Мына ойгонуп, могу 6 серия дегенде 5 сериясында, кухнянын 5 сериясында ойгондуңар. Бир жылдан бери айтып келатам. Достор, баарыбыз бирикпесек, бизди бир да саясат чоңдобойт. Мына ушул прямой эфирден пайдаланып, Никитенко Наталья Владимировна деген председатель комитета по противодействию коррупции деген бар жогорку кеңеште. Ошого айтабыз. Мына эч кимеси басып да келген жок, сураган да жок, заявлениеңер барбы деген да жок, ушунун баарын айтып атасыңар деген да жок. Ушул Никитенко, мына атамекениңерди көргөзгүлө, көрөлүк. Ал эмнеси Никитенконун эмнеси депутат, эмнеси председатель комитета по противодействию коррупции иштеке бизге жардам бербесе. Бул Никитенко бизге жардам бериш керек да. Ошон үчүн председатель комиссияда мына атамекениңерди көргөзгүлөчү. Силер деген конституция боюнча булар оппозиция болгондо ушу коррупция боюнча комитетте оппозиция жетектейт. Аны ошон үчүн Никитенко деген биздин кызыбыз жетектейт. Бизге эмне жардам бербейт ошолор? Так, Баткен дейт. Баткенде мына мен да көрүп калдым, аябай согушуп, атышып атышат. Эми мунун баары контрабандисттер да, достор. Мунун баары СНБнын алсыздыгы, СНБга эме чек ара кызматы баш ийбейт, ошон үчүн да өчүп калып жатат го дейт. Ооба, өчүп калып атат да, азыр кайра башталды. Вперед СНП дейт. Достор, силер только туруп бергиле. Мени деген монтип шурулдатып ичет экен, анан тамеки чегип экен, бирдемени тыгып коет экен деп эле отургулачы. Тыгып коет экен, мунун баары деген кухонный эле разговорлор да. Силер как будто мени бир генеральный прокурор кылып отургузуп коюп, же бир депутаттын мандатын берип коюп, анан мен ушул бир жана чоң эмеден мен тыгып коем деп сүйлөп атсам, анда другое дело. Бул кухонный эле разговор да, мындай айткандачы. Момну деген достор, момну эме кылып койгулачы азыр, мындай жакшы эле сөздөрдү кылып. Жанакы пере деп коет го. Совместный просмотр кылып койгулачы. Талаша башташты тажиктер. В общем, Баткен ит болуп атат. Баткенге деген булар эми мына Мирзиёев Аксакал тиякта эме дамбасы жарылганда учкан тейден барды. Биздин президентибиз деле барса жакшы болмок. Президенттин колу бош болсо премьер баш керек эле Баткенге. Эч ким барбайт да, замминистр барып туруп чек аранын. Бул кантип жакшы болсун? Бизди деген булар такыр сыйлабай калды да. Бул элин сыйлабаган бийлик болду да, достор. Шалактай берет экен, мына окуңчу. Элин сыйлабаган бийлик болду да, достор. Ушундайды өзүбүз шайлабадыкпы? Баарын артынан чуркап жүрүп, көп эме мен посттор чыгарып атам. Ошол постторду поделиться кылып коюп тургула. Мен эле жалгыз согушпайын да, чоң казат эле коррупция менен согушпайлы да. Азыр кухня 9-чуну күткүлө, достор. Абдан катуу айтылат. Ошондо баарын поделиться кылып тургула. Сурооңор. Баары жакшы болот, буюрса. Стамбулдан салам. Салам. Сыймык байке, неге өкмөткө талап коюшу керек? Алы жетпейт го кустурганга дейт. Эми мен генеральный прокурор эмесмин да, же финполиция болсом, мисалы мен кустурганга толук аракеттер кылат элем. Мына суранып атпайбызбы? Молодец, колдойбуз, рахмат.
Жумалиев шакал спецбольницада жүрөт дебейт до конца. Жумалиевдин түгүнө жетишибиз керек достор. Жумалиевди түгүнө жетишүү үчөө бар. Эң биринчи Муралиев, Жумалиев, анан Сарпашев. Азыр үчөөнү, мисалы баарын алып алсак, тим эле бүт баарын бир 30 алып алсак, бизди жеп койшот. Кыргыздар билесиңер, биздин эле арабыздан тим эле мени боктоп сактап аткандарды көрүп атасыңар достор. Эчтеке болуп эле кара жоргону эметип, мени Манаска травить этип, анан тыгып коем деп ушинтип отурат. Мына дагы бир жолу айтып коеюн. Керек болсо жанакы эле Атбашинская деген депутат эжебиз сөкпөдү эле, канча баланын астына коюп берем дебеди эле. Мен анткен жокмун да. Тыгып коем десем эми ал кухонный разговор да ал. Ошон үчүн достор бир бололук. Азыр бир болсок, считайте, Баяман тирилип келди, Рыспек аба тирилип келди, Робин Гуд келди, Манас атабыз тирилип келди дегендей эле. Считайте, Кудай буйрса, барыңарды орозоңор менен куттуктайм. Жээнбековдон башка Манас жокпу дейт. Жээнбековдон бөлөк Манас жокпу? Жээнбековду эч ким Манас деген жок. Эч ким. Керек болсо дегенбиз биз, мисалы, мына Чоң Казат деген турат, ушуну кийим Манастай кыйын киши болсо алып кетсин дегенбиз. Не то что Жээнбеков. Любой. Анан азыр мо Чоң Казатка биргелик. Сизди калмак дейт го дейт. Мен чистый кыргызмын. Канат Хасанов калмак. Өзү жашырбайт аны. Мен калмакмын дейт. Мен кыргызмын. Мисалы, Максат Мамутканов чистый кыргыз. Биз кыргызбыз. Максат байке кыргыз тиги эме. Канат байке. Ошондой. Ну и что калмак? Зато ушу Канат Хасановтай калмак болуп алачы. Сымык байке конкретно айтып коюңузчу. Вдруг сизди кармап кетсе биз эмне кылалы? Мени кармап кетсе, мени эч ким кармай албайт, Кудай сактасын. Мени кармаса, Максат Мамуткановго баргыла. Эмеге баргыла. Чоң Казаттын прямой эмесине баргыла. Арыз жаздыңарбы Жумалиевдин үстүнөн? Ошол арыз жазып атабыз, кол койгула. Райым браттан кечирим сура дейт. Амай эмне кылып сурайын кечиримди? Эмне кылып, эмне деп жаман айттым? Тууру брат дейт. Кыргыздар ойгонолук, мына 1000 киши болду азыр. Мындай жакшы топтолсунчу, ошондо баарыңарга бир айтып берейин. Сизди генеральный кылыш керек дейт. Эгерде мен генеральный болсом, 5 айда бүт карыздар кутулмак, Кудай буйрса. Эч кандай комиссия түзбөй эле, өзүм эле бүт баарын зат коймокмун. Туугандар бир бололучу сураныч. Ай достор, бир болула. Биз бир болбосок, мына 1200 киши көрүп атат. Биз бир болбосок таланып калабыз. Тонолуп калдык уже. Биз деген Африканын 27 өлкөсүнөн начар жашайбыз, туугандар. Негрлер бар го дегендер, ошолор бизден жакшы жашайт. Канадада индейцтер бизден жакшы жашайт. Америкада индейцтер бизден жакшы жашайт. Биз эле баягы мен эмнеге ушинттиң дейт. Мына бүгүн эле бир досум келип кетти. Сыймык жүрө бербейсиңби, политикага аралашпай дейт. Мен деле аралашайын деген эмесмин. Ушунча мамлекет көрүп, мен канча мамлекетке барсам, ушунча бир ошон, мисалы Сингапурга барсам, ошон Ли Куан Юнун бир китебин ала кетет элем. Ошонун баарын изучать этип көрүп келет элем достор. Келип анан бияка келип, аябай жыным келет эле да. Биз карасаң эле той берип атабыз. Мына тойду надо прекратить, көрдүңөрбү? Эч ким менен катышпай эле калдыңарбы? Ушу ненужный нерсе. 4-5 жыл тойду, 3 жылды кыскартсак, азыр ушундан кийин чыгып алып. Пандемиядан кийин полный перезагрузка болушубуз керек, достор, полный перезагрузка. Бул мындай момент келбейт. Азыр эгерде бириксек, мына айтып эле коеюн. Дух бар. Мына дагы эле айтып коеюн. Менден жаман депутаттар деле сөгүнүп атат. Мынча кызга, балага салып берип коем деп. Же мисалы сөгүнгөн чиновниктер деле билебиз да. Мен пасуч сөгүнсө деле сөгүнөт. Мен сөгүнгөн жокмун. Тыгып коем десем, ошону кечке обсуждать этип, керек болсо айтып там. Мен кухонный разговор, это неофициальный. Бир жерине тыгып коебуз олигархтардын. Бир 10 олигарх тап келсек, чөгөлөтүп туруп государствого 3 миллиард доллар 3 эле олигархты эметсек, мына Муралиев аман келди. Жумалиев,
Сарпашев үчөө Кытайдын карызын кутулуп кое алат, достор. Ошону түшүнгүлөчү. А булар бизди жинди кылып атышпайбы? Азыр мисалы Муралиевди мен айттым эле, азыр андан да көп экен көрсө эмеси. Мында айтып атпайбы, ошол бүт эле Акаевдин эмесинин баары буга коюлган экен да. Катталган экен. Чоң Казакка кайсы специалисттер жетпей турат. Бүт баары специалисттер керек, бүт специалисттер. Охранник керек жок, охранникти Максат Мамутканов өзү коет. Баткенди кантип сактаса болот? Баткенди биригелик, достор, бирикпесек, азыр турбасак, азыр Максат Мамуткановдон жакшы ушу чек ара безопасности билген, түшүнгөн киши жок. Ушу Максат Мамуткановдон телефону бар, ошол Чоң Казакта күндө жүрөт. Барып ошол Максат Мамутканов менен сүйлөшөт. Талат Масадыковдун Чоң Казакка активдүү кирсеңер жакшы болмок. Талат Масадыковду Чоң Казакка активдүү кирсеңер жакшы болмок. Кирсе жакшы болмок гана киргени. Мына достор айтып атам. Могу силер карапайым адамдар баарыбыз мына азыр 1,5 миң болду, мына баштайлык. Баарын неме кылгыла, достор. Биз блогерлер өзүбүздүн жаныбызды өзү сактап калалык. Мунун баарын эме кылгыла. Совместный просмотр кылгыла, достор, совместный. Кыргызстанды Кытайдан 3 эле олигарх чыгарат. Биринчиси Амангелди Муралиев, экинчиси Жумалиев, үчүнчүсү Сарпашев. Ушуларды көрсөңөр, карапайым эл, жумуртка менен соксоңор, эч ким милиция, участковый келбейт силерге, эч ким иш козгобойт. Первый это шаг будет. Жумуртка менен соккула ушу үчөөнү. Ушул Жумалиев эмелерди артынан издеп, жумуртка менен соккула ушуларды. Фейсбукка тарткыла, Инстаграмга тарткыла. Ушул үчөө булар кухонный разговор, бул официальный эмес. Тыгып койдум, мыгып койдум го, силер көп эме кылбагыла. Керек болсо кухнядан муздап атпайсыңарбы? Ошон үчүн достор, 3 олигарх деметелик. Силер башкасын билсеңер, силер эмете берле. Баарын мага үйүп, райымды айтпайсыңбы? Райым, а силердин эмне? Камераңар жокпу? Силердин фейсбугуңар жокпу? Эмне айтпайсыңар өзүңөр? Райымды силер деле айта аласыңар да, айта берле. Мага мен эмне? Силер мени баарын эле мага үйрөсүңөр. Райымды айтпайсың, өкмөттү айтпайсың, президентти айтпайсың, муну айтпайсың деп. Достор, мен эч кимдин проект эмесмин. Я вас не отвлекаю от всего, от Баткена или мындай. Азыр итак эле ушундай турабыз го, ушундай турганда бир болуп алалык ушундайда. Достор, шүмүрөйүп калды, толтура элдер шүмүрөйүп калышты. Ошон үчүн бир болуп туралык. Бир болсок, мен силердин как прокурорский работник катары таламыңарды 100% талашып беребиз, Кудай буйрса. Чоң Казакка аттангыла. Чоң Казак деген бул сакральный слово, согуш деген сөз. Биз коррупцияга согуш жарыяладык. Эгерде баарыбыз бир турсак, достор, баарыбыз бир турсак, 3 олигархты, 3 миллиардерди, Сарпашев үчөөнү айтпадымбы? На колени коюп туруп, азыр каждый 1 миллиардтан берсе 3 миллиардты төлөтөбүз. Законно төлөтөбүз. Биз деген элбиз, эл деген бийлик. Мени камап салса, мен бирден болсо Чоң Казакка баргыла. Биринчи очередь Чоң Казактын офисине баргыла. Максат Мамуткановго. Камабайт ушунча кишини. Мен эмне кылдым? Мен эмне хулиган белем же мен прокурорскиймин өзүм. Эч ким камалбайт мени. Бирөө камаса деп жазып. Достор, бир турбасак, мына азыр 1,5 болду. Границаны бул жанакы граница атышып аткан чепуха Баткенский областты алдырбайбыз. Эгерде ушундай бийлик менен тажик-кыргыз чек арасы кандай көз караштасың? Начар көз караштамын. Акаев деле калмак болгонго эмне кылып кетти дейт. Эми ушундай да, ушундай бүт жерден жуликтерди алып келип шайлатып отуруп алганбыз да. Мына Акаевди айтып берейин. Кыргыздар ушу жогорку кеңеште өздөрү башы бирикпей, бири-бирин Амангелди Жумалиев деген бар эле, Насырдин Исанов деген бар эле.
ошонун баарын жактырбай, биздин душмандар ушинтип мени тапит ете берип, баары аут кетип, анан Акаев тап келген. Акаев келип бүт тварить этти да, бүт тварить этти. Акаев ушул коррупцияны полностью эме кылып кетти, түптөп кетти. Бүт баары министерстволор сатыла баштады, бүт баары ушинте баштады, достор. Ушул Акаев кылды, баарын Акаев кылды. Ушул Акаев деген налат болсун. Ушул Акаевдин 3 куйругу бар. Акаевдин 3 куйругу бар. Эң биринчиси Муралиев, Жумалиев и Сарпашев. Ушу үчөөнүн куйругун кыркмайынча эч нерсе болбойт. Достор, тургула. Азыр бир күн айтам, керек болсо, бирдеме болсо мен силерге сразу уш жерден эле чыгам. Адрести айтам, келип калгыла, достор. Азыр баарыбыз монтип турбасак, мынтип мындай жөнөкөй төтөтө менен мен сени сотко берем менен коррупция чечилбейт. Сотко барсак, билесиңер, сотко 10 000 доллар берип койсо, баарыбызды пошли вы нафиг деп туруп, мени баары соттой берет. Элди кош бир соттой берет керек болсо. Ошол соттор менен да сүйлөшөбүз. Бир дагы политиктерге кийлик эметпегиле. Мына Никитенко Наталья Владимировна, кыргызча эле кайрылам, председатель комитета по противодействию коррупции Атамекенден. Никитенко, барыңар таанысыңар. Эмне кылып бизге жардам берип атат? Сурагылачы. Эч нерсе кылып жардам берген жок. Как вам помочь? Народ деген сөз деп айткан жок. Анан эмнесин эле Атамекенди мактап атасыңар, достор. Мына азыр Атамекендин көрөлүк. Өмүрбек Черкешевич, сиз партиянын лидерисиз, акылдуу кишисиз, сиз чөкпөңүз, элиңиз баары бар. Эми Атамекенди көргөзүп, ушул Никитенко деген депутат мен менен байланышып, полный элдин үнүн уксун. Вот, ушуну суранып атам. Биз деген законный эле нерсени суранабыз, достор. Азыр көрөлүк Атамекен кандай кыйын экенин. Биз менен иштешип кетсе, ушу Никитенко базар жок болот. Азыр мен мындай эле сүйлөшүп атам, базар жок, тигиндей, мындай деп. Анан мен ойлобогула, бир дебил экен, же бир мындай колхозник экен деп. Мен окуган китептерди биринчи окушканы керек, көрүп келген жерлерди көрүшүңө керек, иштеген жерде иштеш керек. Анан жанакындай сволочтар, жанакы негатив жазган ошолорго айтам. Достор, баарыбыз бир болмосок болбойт. Силер түшүнбөй атасыздар. Райым жөнүндө эмне негатив сүйлөбөй калгансыз, брат дейт. Райым жөнүндө мен 2 жолу эмеге чыккам, выбор эмеге, жана митингге. Райым жөнүндө мына дагы бир жолу айтам. Али Токтохунов менден жакшы айтып атат. Мен Али Токтохуновдун айтканын эле билем. Андан башка эчтек Али Токтохуновдон жакшы билбейм. Ошо Алиден сурагыла. Али Токтохуновдон сурагыла, райым жөнүндө жакшы билиңер келсе. Менден сурабагыла. Баарын эле мага илип коесуңар, бүт. Райымды да мага илип койгула, Бакиевди да мага илип койгула, бүт. Баарын мага илип койгула, мен эле айтышым керек. Эмне силер айта албайсыңарбы? Духуңар жетпейби? Мындай ойлоп көрсөңөр, эмне айтпайсыңар? Эмне силер дудуксуңарбы? Алхамдулилlah. Азаматсың, Саакашвилидей болуш керек. Саакашвилиден жакшы болсо болот. Саакашвилиден жакшы болсо болот. 10 эсе жакшы болсо болот. Райымдын үй бүлөсүн кантип чара көрөбүз. Али Токтохунов менен сүйлөшкүлө. Райымды мен Али Токтохуновдон жакшы билбейм. Билген нерсени айтып берейин да. Мен динозаврларды айтып атсам, силер бир кичинекей эле бир акула-сакулаларды айтып атпайсыңарбы? Мындай эле. Достор, мен динозаврды айтып атам. Силер мээңер жеткен эле Райымбы? Мээңердин жеткени. Хорошо, 700 миллион долларды чыгарып кетиптир. Ал тиги уйгурдун акчасы экен. Эмеге бюджетте тийген жок дейт. Мисал айтам. Ошону эле билем мен. Силер билгенди эле билем мен дагы. Райым жөнүндө өзүңөр айткылай, достор. Минте берсеңер болбойт. Экинчи чыкпай мындай эме кылсаңарчы. Мен деле карачы. Билгениңер эле Райым
Сыймык ака, кыргызым деп күйүп бышыпкан жигитсиз, ден соолукта болуңуз. Мага могу мессенджерге жазбагылачы. Мессенджериме күйүп кеткен. Сразу 10.000 эме келип, письмо келип. Эме деп туруп, атака деп туруп жаап салышкан мунучу. Сразу 10.000 эме келген мага, бир келгенде. Бир суткада 10.000 кат келип, ошо менен крышасы чылып жабылып калган, ошо мессенджерге жазбагыла. Сарпашевди жакшы. Могу Сарпашевди ким көрсө, бүт барын Чоң Казактын офисине кайсы мына үчөөнү Жумалиев, дагы айтам, кыргызга миллион жолу айтмайынча түшүнбөйт. Дагы айтам. Жумалиев, Сарпашев, Муралиев аман келди. Ушу үчөөнү билсеңер, Чоң Казактын Google'дан карасаңар, эмеси бар, бүт бар, телефону бар. Ошого бергиле. Могу ушунуку деп бүт фактылар менен бергиле. Булардын баарын азыр раскулачивание кылабыз, Кудай буйрса. Законным путем раскулачивания кылабыз. Это если народ этого требует, это власть. Эч ким эчтеке делбейт. Азыр раскулачивание кылабыз. Биринчи үчөөнү раскулачивание кылып көрөлүк. Үчөөнү алыбыз жетсе, анан дальше двигаться этелик. Үчөөнү алыбыз жетпесе, анда тынч эле отуралык. Мен көчүп кетишим керек. Уже все, достор. Мен Чехияга эле көчүп кетип калышым керек. Мен дагы Алинин артынан эле көчүп кетип калышым керек. Турбасаңарчы. Турсаңар, азыр уш жерден баары менен сүйлөшөбүз. Эч кимиси калбай. Мен айтыла элек, бул бирөө атомный бомба жардым го дейт. Мен айттым, бул деген жөнөкөй эле фугастар жарылып кетти дедим, фугастар. Атомный бомба жарылат ал дагы. Сыймык, сиз самый страшныйларды, өтө страшныйларды айтып атсаңыз, эмнеге? Жакында эле кухняга жаңы ыр менен жакында келем кухняга жаңы ыр менен. Тата улан жазып, базар жок, кел. Сага дагы мына могу тата уланга мына $1000 керек болуп атат. Бир жакшы могу клип жазайын деп атат. $1000 таба албайм деп кой. Бүгүн Примовтан сурадым. Примовтан айттым. Азыр $1000 эмеге ушундай, дагы бир ырчыга ушундай $3000 керек болот деп сурадым. Бериңиз дедим, ушунча башкадан сурабайм дедим, эч ким мындай кишилерден. Муралиев менен тажатты Муралиевден Жумалиев бүт барын чакырып берип, жибере берип тажатты. Керек жок, акчаң да керек жок, өзүң да керек жок. Биз сизди Муралиев, Жумалиев, сизди каматайын деген жокпуз. Өзүңөр эле элдин астында уялып эле кечирип койгула, элим деп $1 миллиард татан, ЭВМ баарын государствого койгула. Баарын койгула. Кечиребиз, баарын кечиребиз. Кытайдын карызын кутулгула. Ушинтип Райым Ктон дейт, Райым браттан кечиримсе. Баарын билгениңер эле Райым экен, Биякта динозаврларды айтып атса Райым дейсиңер, Динозаврлар. Салам алейкум, Сыймык аба. Жакында барам, жол ачылса дейт. Достор, в общем ушундай. Биз мына азыр 2000 киши көрүп атат. Ушуну эме кылгылачы, бүт барын поделиться кылып койгулачы, совместный просмотр. Мына дагы бир жол канча киши чогулду, орусча деле айтып коюн. Уважаемая Наталья Владимировна Никитенко, вы являетесь председателем комитета по предупреждению коррупции, да? Вы все прекрасно знаете в течение недели, что творится на пространствах интернета. Вы даже не позвонили, даже не то, что не позвонили, даже не поинтересовались. Вы же самый главный в законодательном органе борец с коррупцией. Вы же должны были хоть что-то сказать. Примите меры в отношении троих я не скажу коррупционеров, очень богатых миллиардеров скажу.
это Муралиев, это Джумалиев, третий Сарпашев. Дайте всем им депутатский запрос на все органы, на фискальные, на все органы. Дайте, уважаемый депутат Наталья Владимировна, зачем вы там сидите, если народу не помогаете? Зачем нам такой атамекен? Өмірбек Черкешевич, сізделе айтып қойбайсыз ба? Елге жардам береби бұл депутат? Бұл жогорку кеңеште Наталья Никитенко деген бұл коррупциямен күрөшкөн аял. Бизге элге жардам бербесе, эмнеси депутат? Өзүңөрдү көргөзгүлө, урматтуу атамекенчилер. Көрөбүз. Ушулардын баарына депутатский запрос бергиле. Ушулар силер эметип чыккыла. Депутатский комиссия түзгүлө, мени кошуккула. Мен деген кандай текшерип берет экен көрөсүңөр өзүңөр. Акаев калмак эмес дейт. Калмак эмес деп эле отура бересиңер бай. Калмак эмес, ана мындай, калмак. Причем тут калмак анда уйгур деп эле отура эле, тиги бул деп эле, орус деп эле. Билгениңер эле калмак экен. Алар эмне жаман элби? Достор, в общем, үнда бүтүп калды, короче. Барыңар бир болула, могу Никитенко дагы бир жолу айтам, жардам бергиле бизге. Бүт депутатский запрос кылып бергиле, бүт жерге. Ошол. Анан мени туура эмес жанакы шылдыңдап, жана бийлеттирип, анан дагы бир ужас эмелер жүрөт, мени жамандашып. Ошолорго айтып койгула. Ошолорго достор, молодцы, өчүрүп атасыңар. Эч ким сатылбай, мага деген Муралиев бир баласын жибербейттир. Лишь бы Сымыка успокойте, дейт, болду, дейт. Лишь бы Сымыка. Что он хочет, дейт? Амангельди Муралиев, я тебе дулю хочу вот так показать. Что я хочу? Я хочу, чтобы вы $1 миллиард поставили в пользу государства. Біз ел, біз деген бийликпиз, достор, ушунун баарын көбөйтүп мет койгула. Азыр болду, пока дейлиби? Же уланталыбы? Достор, баарыңар бир болула. Баарыңарда момдай камера баарыңарда бар, сүйлөгүлө, толковый сүйлөгүлө. Баарын айткыла. Кайсы коррупционерди билсеңер айткыла. Чоң газетка кошулгула. Бирөөңөр менен бирдеме болсун, туруп беребиз. Бир блогер менен азыр бирдеме болсун, чоң газет надыбы станем. Азыр өлбөгөн жерден меле мындай жашоо болбойт, достор, мындай түйшүктүү жашоо болбойт. Армангүн жашоого алып келишти ушулар бизди. Кана бир генеральный прокурор сурап койгон жок. Кана СМБдан келип, эмне болду деп телефон чалган жок. Эч кимиси. Никитенко деген уктап жатат. Председатель комитета по противодействию коррупции уктап жатат. Никитенко өзү уктап жатат. Анан эле атам экен. Аз көрөсүз ушу атам экенди ушу менен кандай экенин. Депутаттар, мен силерди председатель болсоңор да любойуңардан отчет алып койгонго акылымда жетет. Мен силерди любой депутаттан чакырып туруп отчет алып койгонго акылымда, билимимде жетет. Прокурорский практикамда жетет. Достор, баарын айтып турам, бүт баарын айтып турам. Ана мени шылдыңдап жана тыгып коет экен, минтип коет экен. Это все кухонный разговор, тыгып коет, минтип коет. Силер канча деген айта тиги министр иностранных дел России Лавров аксакал деле сөгүнүп алат кээде. Иштеп болбойт андай. Бул кухонный разговор, официально чыгып сүйлөгөн жоксуз. Мына Автандил Жоробеков, Автандил, чыккыла, айткыла, браттар, чыккыла, мен эле айтып бербейин. Мына азыр 100дөй бала айтып атат. Мен эле айтып берейин. Силер да айткыла, силерге да керекпи ушул эме? Рыскүл Сматова эже молодец. Так, достор, давайте биригелик. Мына азыр Пашинянды карагылачы. Биз үлгү алалы. Пашиняндан жакшы кылып койсок болот, Пашиняндан. Пашинян молодец, журналист экен мурун.
Райым жөнүндө жазсам жооп бербей жатасыз канча жолу. Райымды менден сурабагыла, Али Токтокуновдон сурагыла, менден жакшы билет ошол бала. Мен силерге дагы бир жолу айтам, канча жолу Райым жөнүндө жазам, унчукпайсыз дейт. Райымдын эч кимдин мен эмесин, мен өзүмдү мием, өзүм окуган китептерим бар, өзүм тажрыйбам бар, көргөн эмелер бар. Достор, просто силер ушу бир 20-30 эле мамлекет кыдырып келелечи, турист болуп, командировка эмес, турист болуп кыдырып келсеңер, ушундай эме болосуңар. Почему мы так плохо живем депчи? Чоң азат качан анан? Кудай буйрса орозо бүтсүнчү. Орозо бүтсүн, достор. Орозодо тынч отуралык. Достор, баарыбыз бири-бирибизге эметтелик. Мага эч ким турбайт. Мына айттым го, мына азыр Тата Уланга $1000 ага таап бериш керек болуп атат. Жана бир жакшы бир ким таап берет $1000 Тата Уланга берип койгулачы. Ким таап берет? Жана чоң азаттын эмесин жазап берем дейт. Могу патриотический ыр жазып берем дейт. Мына Тата Улан бар, ошого айтып мет берлечи. Ким мисалы $1000 ким бере алат? Бүгүн мен мына $1000 табыш керек болуп атат мага, ошол кыскасы. Акча жок делечи, көтөрүлүп коебуз достор. Надо будет, эгерде ушундай эле цель койсоңор, көтөрүлүш. Классический көтөрүлүш кылып коебуз. Эч ким даже бизде бир участковый эмне чыктыңар деп айта албай калат. Бул толтура варианттары. Провокация кылбагылачы, мени жөн эле мындай боктоп, эмет баарын боктоп бүтүрдүңөр го. Эми силердин талабыңар талашып мынтейин десем, Илим Карыбековго чейин анан кечке ойлонуп жаттым, анан кантип тыгып коет экен, анан минтеткен дейт. Эми жаман жазбаптыр Илим Карыбеков жана КТР бывший. Бирок эми кечке обсуждать этишипчи. Ай, балыкчынын мэри, мындай менин досум жанакы аябай Алмаз Мамбетов ашатады эле сөкпөдү эле, мисалы мэр болуп туруп. Же тетиги жана Атбашинская депутаттың артым эле 5 балага салып берип коем дебеди эле, манткен жокмун да. Эми бияктан кухонный разговор же это. Вы чё вы сами такие, мындай тим эле укмушсуңар, ай. Анан кечке ойлонуп жаттым, анан кантип тыгат экен. Ай, ломду тыгып туруп, бурап туруп, бир жерине сваркалап коебуз. Надо будет. Это все кухонный разговор, это все. Анан шорулдатып монду эми үйүңдө өзүңөрчө отурганда по психологии, по эме монтип деген бул нервти успокаивать эткен. Ладно, мен силерге политик эмесмин да. Мен силерге бир кандай мурдуңарга бок сүйкөлүп турганыбызды айтсам, силер болсо мындай экен, тигиндей экен. Анда баргыла политиктерди уккула. Ошол жанагы мени неметип жүргөндөр. Чоң азат алга, давайте. Тата Улан красавчик. Тата Уланга $1000 керек экен. Бизге чоң азатка укмуш бир эме жазап берем дейт. Эмне деп койчу эле? Гимн, короче. Тата Улан жазап берем. $1000 керек экен. Тата Уланга берип койгулачы. Мына Тата Улан бизде, Кудай буйрса бизде. Ушундай крутой экенсиңер, укмуш. Только порядочныйлар, мына эмелер келип берип кетпесин тетиги. Порядочный адамдар болсо берип койгула. Спискада жок адамдар. Пирматовчу дейт. Пирматовтан сурагам, анан Пирматовтан сурагам, $3000 берип турчу дедим. Аны ачык эле айттым, Пирматовго айттым. Байка эмес, менден күчү да. Улик дедим, айтып коюш дедим. $3000 керек дедим. $1000 тияка, $1000 тияка, $1000 бияка берип коюш керек эле да. Мен акча жок да. Мен силерге турбаш керек. Силер мага туруп берсеңер, мен короче атомный бомба жардырабыз. Эч кандай мен үгүттөбөйм. Мынтип азыр итак эле мына баарыбыз эмеде отурабыз, достор. Карантинде эми жөн отурбай хотя бы перезагрузка болуп алып чыгалы да, кайра чыгып эле, кайра эле дебил боло беребизби? Бизде деген достор бүт. Политик дегенде азыр достор, мына политика жөнүндө айтып коюн. Караколдо, Токмокто, Ошто, Жалал Абадта, дагы бир 5-6 шаарда
эме болот, тим эле бүт баары чуркап түшөт. Против всех шайлап салгыла. Против всех шайлагыла. Против акчасын да албагыла, керек жок. Против всех шайлагыла. Караколдогу городской выбор, бүт ушу выбордун баарында Ошский выбор. Против всех шайлагыла. Бир нормальный адам жок. Шайлабагыла. Бүт барын против всех шайлагыла. Это законный метод. Экинчи келбейт ушулар. Азыр могу местный кеңештин барын против всех шайлагыла, достор. Азыр буларга бүт против кылалчы. Могу саясатчылар бизди жинди кылышпадыбы? Каждый политиктин бирден бизнеси бар. Каждый депутаттын 10-20 эмеси бар, бизнеси бар. Ошон үчүн достор, мому совместный просмотр кылып, могу бүткөндөн кийин сохранить этип коюп, поделиться кылып койгула. Достор, все равно делать нечего. Мекен баарынан өйдө турат, президенттен да өйдө турат. Мекендин ээси эл. Президент это символ власти просто. Урматтуу президент, мына көрүп атасыңар, баарыңар эле көрүп атасыңар, эч кандай силерден жардам берген жоксуңар. Мо коррупцияга 10 олигархтын башын кесел десем, 10 олигархтын башын кесиш керек да, мындай законный путем. Эч кандай бир дагы эч ким жардам берген жок. Никитенко ударение экинчи тамгасында. Шил Никитенко, короче. Никитенко. Достор, давайте азыр кухня 9 чыгат. Кухня 9ду бир журналист менен азыр коюп берейин деп атам да. Полный сурооңорго жооп берем, достор, Анан бул жиндикен, анан мындай экен, тыгып коет экен дегенде, деметпи, это все кухонный разговор. Мен улуу трибунадан айткан жокмун, мында отурганда айтып сүйлөшө берели да, достор. Без мата про них никак нельзя. Да, никак нельзя. Материть их надо. Элмирбектей актанай акындарыбыз. Элмирбекти сыйлабай жүрүп өттүк. Элмирбектин аялы да өлүп калыптыр, балдары калыптыр. Ошого ким мүмкүнчүлүк болсо жардам берип койсо болот. Садыр Жапаров кандай киши? Эми ал абактагы киши да кандай болмок эле байкуш. Семек көңүл бурба. Так, көңүл бурба элем. Так, Мадумаровго кандай көз карашыңыз дейт. Ушу Мадумаровго кандай көз карашыңар деп 150 жолу ушу жаздыңар ушул. Жакшы эле көз карашым. Ай, тиге кандай, буга кандай? Бүттү. Бүт саясатчылар бүттү ушу менен. Бүттүрүш керек. Эл сиңерби чогуу. Бир эки партия ачыш керек, кайра эл өзүбүз ачышыбыз керек. 5 миллион мен эмнеге мына бир Альфа деген партия ачсам, мен 5 миллион тияка төлөп, дагы мынча миллион тияка төлөп, мынча миллион тияка төлөп. Анан элди ойлоймбу? Ойлосоңор, эл өзү 5 миллион сомду мен кайдан табам? Азыр депутатка чыксам да, силер беришиңер керек. Бар эл чогулуп берип, анан ошону коюп, анан өзүбүз бир эки партия утуп чыгышыбыз керек. Бир эмес. Азыр эки партия коюшубуз керек. Эки партия. Достор, бүт барына шайлабагыла. Иштей бергиле. Акчасын ала бергиле. Ооба, силерге эме деп койгула. Силерге агитатор болобуз деп. Но жүрөңөрдөн бизге иштегиле. Азыр эки партия чыгарышыбыз керек. Достор, бир партия чыгарсак ал 60 эле болуп калат. Полный алсаң да 60 болуп калат. 2-3 партия коюп алып, өзүбүз келишибиз керек. Полный. Эки партияны айтам кимдер экен. Бирөөсү есть уже. Экинчисин да коюшубуз керек. Эки партия менен чыгышыбыз керек. Эки партиянын акчасын бүт эл чогултуш керек. Анан эл өзүнүн уулдарын, кыздарын койсо, силер мени бесплатный шайласаңар, мен силерге карызмын да. А мен силерди эки кыргыз бириндик турат деп атпайбы? Мен силерге канчадан бери айтам. Эки кыргыз, эки голос кыргыздын. Бир индик турат 1000 сомдон 2000 сом. Ошондой болбойлу да, достор. Индиктан арзанбыз, анан эле укмуш сүйлөсөк. Орозодон кийин кандай пландар? Орозодон кийин бүт барыңар Чоң Казактын офисине келгиле. Ош жерден сүйлөшөбүз.
ош жерден накта Манастын курултайын жасайбыз. Манастын курултайын жасайбыз. Бүт барыңар келеле. Азыр мына чоң казатка катталып койгула, катталып, анан чыккыла. Бирөөңөргө бирөө бирдеме десе, камап кетсе, азыр тим эле уже коркпойбуз уже элдер. Биз деген уже барбыз, бирбиз. Бир да саясатчыны укпагыла. Эми арасынан бар, авторитетный саясатчылар бар, бир 5-6 бар. Но алар дагы жөн эле жүрсүн. Артында батасын берип эле отурсун уже. Просто эл чыгыш керек. Команда бар. Бизде 30 бала бар, 30 укмуш бала бар. Тата Уландын шоту барбы дейт. Ну эми Тата Уландын шотуна эметип койбойсуңарбы? Ай, Тата Уланга бир 100 сомдон ыргытып койгулачы эл сомуна. Бир жакшы бир эл үчүн дейт. Эл үчүн мага келип тур, Сымык байке дейт. Эл үчүн бир мощный клип чыгарып берем. $1000 керек дейт. Тата Уланга 100 сомдон чыгарып берип койгулачы эл сомуна. Мына $1000 мага эмес, музыка жазыш үчүн. Ну ошо эми музыка жазат да Тата Улан. Конечно, сага эмес. Сен, конечно, аны деген эме кыласың да. Тата Уланды давайте поддержкага тургула. Жанакы Тата Уландын YouTube'да келетат жаштар келетат деген давай каждыйыбыз көрүп койсок, аяктан эле канча акча түшүп калат. Миллион просмотр кылып койбойсуңарбы Тата Уланды? Эй, могу кыргыздар шылдыңдайт индейцтерди. А индейцтерге биз жетпейбиз. Америкада. Булар деген жана трубканы алып туруп, деп мындай ырдап койсо, 1,5 миллиард просмотр болуп атпайбы? 1,5 миллиард доллар тапты деген сөз. Достор, мен вполне адекватный адаммын. Это все кухонный разговорлор, кухонный. Это я официально чыкканда, ошондо официально сүйлөшөбүз. Анча-мынча сөгүнүп деле сүйлөшө беребиз бияктан. Эчтеке болбойт. Я же для друзей это говорю. Давайте, достор, барыңар, бир турсаңар, Рысбек байке, Баяман, Робин Гуд, Манас атабыз терилгендин барын ватман кылып коебуз, достор. Акыл да жетет, дух да жетет, билим да жетет, тажрыйба да жетет, команда да бар. Тургула, достор, болду, больше ничего не надо. Тата Уланга 100 сомдон ыргытып койгула, достор, 100 сомдон эл сомуна. Эчтеке болбойсуңар. Примовтан сурадым, бир $3000 берчи дедим. Эл деп жүрөсүң, мага бер, бизге бер. Анткени картридж тигиндей, мындай дегендер сатып алыш керек экен, ошого берип коеюн дегем. Мен деле жалдырабайм, мындай айттырбайдым. Берсе берди, бербесе ал жок эле. Эч кимге эмес жок. Президент болууга Талат Масадыков жалгыз татыктуу. Жалгыз таттыктуу болсо, чоң казатка келсин. Президент Талат Масадыков таттыктуу болсо, сүйлөсүн, келсин биринчи. Анан маякта барын жарып атсанын, мен президент болом дебейм. Бул монтуп атсак, анан тиги таттыктуу, бул таттыктуулар сүйлөгүлө. Кто вам запрещает? Келгиле, айткыла. Мен Талат Масадыковду таттыктуу эмес деген жокмун. Кана келгени? Кошулам деген, кана кошулганы? Келсе, Талат Масадыковду айтканбыз. Лидер кылабыз керек болсо ушул эменин. Кыймылдын. Келсин, Темирбек Асанбеков кандай кошуш керек дейт. Темирбек Асанбеков өзүнүн проблемасын чечсин. Бир туган байкесине карызын берсин, тиге карызын берсин. Мага ыйлап келип турай, мага чалышат. Бир туганын дейт. Темирбек Асанбеков койгула, бүт саясатчылар барын койгула. Бүт барын койгула. Бар бир 5-6 жаш балдар бар саясатчы. Ошолордон кошобуз. Өзүбүз эле сом кылып коебуз муну. 3 айда эле барын 10 олигархты алып келип туруп чөгөлөтсөк Кыргызстан гүлдөп кетет. Тата Улан деген 5 страничка бар экен. Эми таап алгыла Тата Улан жана момдай эми кара бир эмблемасы ушундай экен. Ата мекен менен чоң казат жетет.
Атамекен көргөзсүн Никитенко өзүнүн кандай экенин. Асылбек Жээнбеков коррупционерби? Генпрокурордон сурагыла. Генерал Суаналиевди мактайсыз го. Кана генерал Суаналиев келсе. Мен өзүм эле айтып коем, жаш балдар айтпайбы? Кана чоңдор баары мыш-мый отурат. Баары камеранын артында могу чоң эмелер, авторитетный, порядочныйлар баары отурушат. Эч ким чыкпайт. Мени отуруп алып эле мени Масадыковдун лидер катары көргүм келет чоң казапта. Келсин Масадыков, мы им говорили, келгиле, көрсүн. Азыр бир 10 бала чогулушубуз керек. Сыймык кыргызский Сноуден. Сноуден да эле андан да жакшылык кылгым керек болсо баарын айтып берем. Силер туруп берсеңер. Бул силер оозуңар ачылып атпайбы? Мындай. Азыр 9 серия кошмар болот. Ждите. Бирок эч кандай эмеден чыгып кетпегиле. Тургула момдай. Бүт барын поделиться кыла. Ушунун барын поделиться кылып салгыла. Достор, поделиться. Поделиться колдон келбей атпайбы? Поделиться кыла бергиле, достор. Могу ким айтып атканын барын өчүргүлө. Бүттү, короче. Мына орозоңор кабыл болсун. Эми достор, аяк жагында силерден бир эмет коеюн. Тамеки чегип, мен действительно мен политик эмесмин, достор. Мындай эми бул түрүү киши болбогондо мындачы деп үйлөгөм. На самом деле, тамеки үйлөптүрмүн. Мен политик эмес, мындай эле кухняда отуруп, что я хочу, то и делаю дегендейчи. Это же я для друзей же говорю. Анан шорулдатып чай ичет экен. Анан кара жорго тура калып бийлейт экен. Анан Манасты жамандаптыр дейт. Зато азыр мендей манасчы болгулачы. Ошон үчүн, достор, давайте бир эмеге туралык. Я вполне адекватный, нормальный человек. Мына ойго ототам, мен артыман эч ким турбайт. Райым турбайт, Бакиев турбайт, Акаев турбайт, эч ким турбайт, достор. Кандай десиңер? Жактыбы? Жакшы турасыңарбы анда, мейли анда, жакшы турула. Уже ооз ачасыңарбы? Достор, дерзкий брат экенсиң дейт. Дерзкий болбош керек, справедливый болуш керек. Тата, улан номер 50 сом берсин дейт, эфирге дейт. Берип койчу, улан, тата, берчи. Аз балдар эле берет. Тата уланды, достор, поддержите. Эмесине миллион просмотр кылып койгула. Ошондо эле акча түшүп калат. Ютубунда. Алга чоң казат. Италиядан салам. Италиядан саламдар, ошол итальянецтер 10 евро берип койгула тата уланга, мына. 10 евро которуп ийгиле. Тата улан байке 50 сом жазыңыз дейт. Жазат азыр 50 сом. Тата уланга давайте полный поддержка. Азыр ким жазат чоң казаттын. Таппайтам, каяктан табарым билбейм. $1000 кайдан табам мен? Өзүм квартирада турсам. Эгерде чогуу кеттик десек, достор, чогуу кеттик. Полный кечирип койгула. Бул баары эмоция менен сүйлөнүп аткан, баары кухнядагы сөздөр. Это неофициальный. Мен трибунадан чыгып же генеральный прокурор койгон жоксуңар, мен тим эле мынтип сүйлөгөндөй. Кухнядан, как хочу, так и говорю. Это для друзей я говорю. Баарын пошли вы нафиг дегиле. Мен сөгүнүп деле сүйлөй бере алам бияктан. Бартабасов, Урмат с вами дейт. Если он был бы с нами, вы бы увидели бы. Так, Абдулла Ташевич кошуңуз дейт. Абдулла Ташевичке всегда эшик ачык, бирок батыраак келгиле. Абдулла Ташевичке эшик ачык. Достор, баарыбызды кыргыз деген уникальный элбиз. Уят кылдың сыймык брат дейт. Тата улан, уят болбойбуз. Эл деп атасыңбы? Эл чогултсун. Экөөбүз эл деп эмне? Экөөбүз бир коррупционердин алып анан элге берелиби? Достор, давайте биригелик, баарында эле уйку жок, көрдүңөр да.
азыр бирге могу кимдер бизге жаман жазып атат, бүт барын спискасын алгыла достор, алгыла. Азыр мага Facebook'tan подписываться кылгыла. Друзья, предлагать этпегиле, 5000 болуп калган, болбойт. Бүт барын кайра отменять туруп, эме подписаться кылгыла мага. Инстаграмдан подписаться кылгыла. Давайте аудиторияны, раз уж начали, давайте до конца. Эч кимден акча албайм, клянусь, отвечаю, достор, акча сурасам, ушинтип эле Примовдон $3000 сурадым деп айтам ушундай. Примовдон $3000 сурадым, ушул баарына татып улам, баарына бериш керек, достор. Мына кимден сурасам айтып турам. Мага Муралиев жибербейиптир, бирөөс Муралиев эме, Жумалиев. Айланайын Сыймык только айтпасынчы, что хочет, узнай дептир. Я ничего не хочу, $1 миллиард Нацбанк поставьте, все. Ташиевти кандай карайсыз? Кайсы Ташиевти? Достор, мен политик эмес, мына баары мени боктоп сактап атышат. Менин 3 врагым бар азыр. Калганын силер айткыла, достор. Мына бүгүн көп айтып атышат. Эң биринчи Муралиев, Жумалиев, Сарпашев. Ушул үчөөнү билсеңер, полный чоң газаттын эмесин айткыла, бүт барын, достор. Давайте, ушундай кылалычы, болбойт. Мындан начар жашоого болбойт. Момундан перезагрузка кылалык ушул эмеден. Бүт перезагрузка кылалык, достор. Я вас прошу, эмдигиси эмеде болот. Бүт бары мага кирсеңер, менин үстүндө Жапыкеев деп турбайбы? Ошол жакта үстүндө турат. Facebook эме, YouTube'дуку турат, анан эменики турат. YouTube и Instagram турат. Ошолорго подписываться этип койгулачы, достор. Просьба. Аудитория көп болсун. Так что, достор, мен мына ушунча колдоп чыктыңар, мен сатпайм. Сөгүнгөн жокмун. Жана тыгып коем, мынтып коем дегендерге за все простите. За все простите. Бул деген мындай эле сөздөр. Тамек чегип үйлөгөн үчүн простите. Монтип деп шорулдатып ичеткенсиңер деп простите. Тамаша, достор. Алхамдулилля. Давайте, достор, постоянно чыгып турам. Менде акча жок, достор. Менден акча сурабагыла. Сурабагыла. Бар менде, өзүмө жетерлик бар. Аябай көп сурап атасыңар. Кудай буйрса, уталчы. Бир эле күндө кедейдин бир байыган, бир тойгон дейт. Кудай буйрса. Укмуш тойлойбуз. Түлөө өткөрөбүз. Bir çoğun tülö ötkörөбүз, bir çoğun toylordu ötkörөбүz, Кудай буйрса, Кыргызстан үчүн. Мен Кыргызстанда сыйлаган, өтүп кеткен экеле инсан бул Насреддин Исанов, анан Дооронбек Садырбаев. Ушулар таза өтүп кетти, кыргызым деп өтүп кетти, кыргызым деп. Неужели биз өзүбүзгө келбейбиз, я достор? Неужели бир саясатчыларды эле уга бересиңерби, я? Мен эч кимдин проект эмесин. 10-чу жол сурап атышат, 10-чу жол айттым. Эч кимдин проект эмесин, мен өзүмдүн акылым бар. Ошим ушул эмнеге Никитенкого кайрылат элем. Никитенко Наталья Владимировнага полный рост чоң газатка жардам берсин. Жардам бербесе айтам. Жардам бербесе атам экен, эч кандай жардам берген жок деп айтам, достор. Мен андан атам экенден да коркпойм, Өмүрбек Черкешевичтен да коркпойм. Сыйлайм Өмүрбек Черкешевичти. Мен Өмүрбек Черкешевичтен кечирим сураган жокмун, мен айттым, мен не обессудьте дедим. Так что, достор, пока. Всем пока. Ваш слуга Жапыкеев Сыймык. Достор, слугаңар эле болуп берейин. Эч кандай эме жок. Никаких проблем нету. Просто биз бири-бирибизге ишенелик. Биз бири-бирибизге ишенелик, ишенип туралык. Муш кылабыз, достор. Пока. Всем спокойной ночи, баарыңарга аманчылык. Мен мунун баарын досторго эле айттым. Бул кухнядагы сөздөр. Эмне дебейсем да тыгып ем, чукуп ем, минтип ем, түйрүп ем десем да бул все кухнядагы сөздөр, достор. Илим деле жаман жазбаптыр Карыпбеков. Ну просто зачем обсуждать анын баарын? Ладно. Макул, жакшы турула, достор. Пока. Всем пока.